Ош Прим телеканалынын эфирдеги убактысын жаңылыктар кызматы улантат. Аны менен мен Айжамал Олжобай кызы жана кесиптештери менен биргеликте тааныштырабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Ош шаарынын электр тармактарын оңдоого 5 миллион евро бөлүндү. Ал кандай максатта стартталат? Ош шаарында бюджеттик мекемелердин электр энергиясына болгон карызы 15 миллион сом. Ахматбек Келдибековдун соттуулугу 8 ноябрда алынат. Бүгүн 14 июнь бүткүл дүйнөлүк донорлор күнү. Кече каттуу жааган жамгырдан улам Нарын облусунун Чаек айыл аймагындагы 6 турак чайдын короолорун суу каптады. Адам өмүрүнө зыян келген жок. Сел сууларын сордуруу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 12 куткаруучусу, жергиликтүү 50 тургун жана 3 техника тартылды. Тазалоо иштери улантылып жатат. Ал эми Чүй облусунда 13 июнь күнү кечки саат 21:00дөн 23:00гө чейин ылдамдыгы секундуна 28 метрге чейин жеткен шамал болду. Бороон Кара-Балташ шаарында бир турак чайдын 4 шыйпырын учуруп кеткен. Учурда кырсыктын кесепеттери такталууда. Алдыдагы күз-кыш мезгилинде калкты энергия менен туруктуу камсыз кылуу керек. Ал үчүн өлкөдөгү энергетикалык долбоорлорду өз мезгилинде жана сапаттуу ишке ашыруу зарыл. Мындай пикирди өлкө башчы Алмазбек Атамбаев Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын төрагасы Айбек Калыевди кабыл алганда билдирди. Жолугушууда жылытуу мезгилинде даярдык көрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан жумуштар, өлкөнүн энергетикалык тармагына инвестиция тартуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар туурасында маалымат берди. Айбек Калыев президентке Бишкек шаарынын ТЭЦ-ин ишке киргизүү боюнча даярдык туурасында маалымдады. Модернизациядан кийин энергия объекттин кубаттуулугу жогорулап, жергиликтүү көмүрдү пайдалануу менен иштеп, натыйжалуулугу өсөт. Ошондой эле Токтогул ГЭСин реконструкциялоо боюнча жумуштардын жүрүшү тууралуу дагы айтып берди. Быйыл Ош шаарында электр тармактарын оңдоп түзөө үчүн 5 миллион евро каражат коротулат. Акча чет өлкөлүк банктан көп жылдык мөөнөттө карызга алынып жатат. Ош электро мамлекеттик ишканасы бул сумманы Ош шаарына гана жумшап жатат. Мурдараак жогорку кеңеште Ош электро ишканасынын жасап жаткан иштери тууралуу депутаттардын нааразылыгы айтылган эле. Бөлүнгөн сумма кандай тартипте коротулат? Толугураак кийинки материал. Кыргызстандын экинчи борбору болгон Ош шаарынын электр тармактарын оңдоого 5 миллион еврону Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы берип жатат. Аны бүгүн жогорку кеңеш ратификациядан өткөрүп берди. Ош электро ишканасы ал каражаттарды акылдуу эсептегичтерди сатып алууга жумшайбыз деп жатат. Антпесе жыл сайын турмуш тиричиликке миллиондогон киловаттык энергия ашыгы менен коротулууда. Бул жерде баасы 5 миллион именно 5 миллион деп каралып атат, бирок бул жерде корпоратив башкарууну дагы ошондой эле ушул проект ишке ашыруу максатында багы техникалык жардам көрсөтүү сатып алууларга 1 миллиондун тегерегинде каралат. Анын ичинен 4 миллиону основной ушул акылдуу эсептегичтерди сатып алганга каралат. Анын ичинен ошо 4 миллион 1,5% үстөгү менен 15 жылга жеңилдетилген немеде кредит катары кабылданып атат. Маалым болгондой, Ош электро ишканасынын 75% кардары калк абоненттери. Мекеме Ош жана Баткен облустарын электр энергия менен камсыз кылат. Буга чейин 3 жыл мурун өзбек тарап Ош шаарына газ берүүнү токтоткондо шаарга 100гө чукул кошумча көмөкчү чордон орнотулган. Алардын баары жаңы кубаттуулугу жогору. Демек мекемеге өкмөттөн ар кандай жардамдар берилип турат. Бирок жакында эле жогорку кеңештин КСДП фракциясынын жыйынында депутат Мурадил Мадеминов Ош электро мамлекеттик ишканасынын жетекчилигине нааразылык билдирген. Ал Баткен аймагына электр энергиясын таратууда жердешчилик кызыкчылык бар экенин айткан. Бул мамлекеттик органбы же бул бирөөдүн частный алги клановый структура? Ошон үчүн сиз ушуну саясат кылыңыз. Если директор Оштун жанадан болсо, Баткенден обязательно заманы коюңуз. Ошол курировать этсин. Ал жерде ноокатты кошкондо 800 000 население жашайт. Азырда канча трансформатор керек? Мен ошону мындай региональный бөлүңүзчү. Ош шаарыга ошол 75 трансформаторду кайсы жерге койгон? Азыр бүгүн ошолорду кайсы жерге коет? Азыркы жаңы ала турган трансформаторларды кай жерге коет? Эмне 2 жылда эле ошондой мощный жаңы келген трансформаторлор иштен чыктыбы?
Депутаттын пикирине Ош электро ишканасынын жетекчилиги макул эмес. Мекеме жетекчилиги Ош шаарынын гана электр тармактарын чыңдоого көңүл бурулуп, Баткен тарап унутулганы жалган дейт. Директорлор кеңеши ар бир аймакка ишти алып кете ала турган адисти тандоодон өткөрүп, жумушка коебуз дейт. Мындан сырткары аймактык балансты сактап, Баткен тарапка да жакшы көңүл бурулат. Баткен зонасына приграничный зона деп ал жака өтө көп жакшы көңүл бурулат. Мен Ошко эле калып калды дегенге макул эмесмин. Ошко калып калды деген бир болушу мүмкүн, бирок булар өтө өкмөттүн көзөмөлүндө болгон, баягы газ менен өз убагында камсыздалбай калгандыгы үчүн шаарга бул баягы максаттуу түрдө берилген электробарыналар Ошто калган. Андан чыккандары райондорго берилет. Ал складда бизде запас катары каралат. Кайсыл жерде күйгөн болсо, ал авариялык запасты биз бергенге мажбурбуз. Бөлүнгөн 5 миллион евро каражатты Ош электро ишканасы азырынча Ош шаарында жыш жайгашкан калкты акылдуу эсептегичтерди орнотууну пландаган. Алар колдонууга кирсе автоматтык маалымат өлчөө жана контролдоо системасы ишке кирет. Бул акыркы заманбап система болуп, электр энергияга карызы барларды автоматтык түрдө өчүрүп коюуга мүмкүнчүлүк болот. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Пирим жаңылыктары. Ош шаарында бюджеттик мекемелердин электр энергиясына болгон карызы 15 миллион сом. Бул акыркы 6 ай аралыгында топтолгон сумма. Мамлекеттик ишканалар өз убагында акы төлөбөгөндүгү үчүн Ош электро ачык акционердик коому атайын рейд уюштурду. Анда бир катар мекеме ишканаларга акт түзүлүп, электр энергиясын берүү токтотулду. Рейдтин жүрүшүнөн кабарчыбыз Арген Камалдиновдун материалы. Бюджеттик мекемелерден карызды өндүрүү Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасынан башталды. Бул мекеменин бүгүнкү күнгө жарыктык үчүн болгон карызы дээрлик 7 миллион сомго жеткен. Аталган ооруканага кайрылганда мындагылар финансылык маселелерди бир гана жетекчи чечет деп жооп беришти. 6 миллион 986 миң 438 сом карыз боюнча. Директоруңуз өткөн потому что финансовый документтер только финансирование директора. Бир канча убакыттан кийин оорукана жетекчиси келип, карызды бир убакытта төлөөгө мүмкүнчүлүк болбой жатканын айтты. Бюджеттен бир кварталга бөлүнгөн 34 миллион сом ооруканада эмгектенген 1300 кызматкердин айлык маянасынан артпай жатыптыр. Булардыкы ошол айтып аткан суммасы таза эле ошол кеткен неме эмес, чыгым эмес, кошумча пеня деп коет. Пенясы мамлекеттик мекемеге ооруканага салганы да негизи туура эмес да, ошондо карап көрүш керек. Себеп дегенде биз чөнтөктө турган акчаны бербей койгон жокпуз да, келгенин беребиз да. Жарыктык үчүн Ош шаардык мэриясы да 5 миллион сом карыз. Маселен, шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы 1,5 миллиондон ашуун сумманы төлөбөй жүрөт. Электр энергиясын сатуу мекемесинин инспекторлору бул ишканага бир нече жолу эскертүү берип, электр энергиясын берүүнү токтотушкан. Бирок инспекторлордун айтымында, алар кетер замат мындагылар мыйзамга баш ийбей, өзүн билдим кылып жарыкты улап алган. Ошо бизге гарантийный письмо да бербепсиз. Гарантийный письмону да бергенбиз. Биз тараптан жетекчилик тараптан сизге тамызылсын деген бизге неме болду, инспекторуңуз. Сиздердин кызматкерлер келип туруп жагып берип кеткенин билген каранды. Анткен менен муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы бюджеттен карызды толук кутулуу үчүн акча каражат ашыкчасы менен каралган деп билдирди. Ал эми акча которулбай жатканына мэриянын каржы бөлүмү себепкер экенин айтат. Биз өзүбүз уруксаты албай подключение кыла турган бизде андай адис дагы жок. Өткөн жумада өчүрүп кеткенде биздин жумуш токтоп калганда биз жетекчиликке чыктык. Жетекчилик ушу бул ишкананын жетекчилигине чыгып туруп кызматкерлерге улап берген өздөрү. Бир канча талаш тартыштан кийин муниципалдык менчик башкармалыгына жарык берүү убактылуу токтотулду. Рейд карызы 1,5 миллиондон ашкан бюджеттик мекемелердин санын толуктаган Ош шаардык автоунаа мекемесинде уланды. Аталган ишкананын жетекчиси иш ордунда жок экен. Бирок электр эсептегич, трансформаторлор электр энергиясын сатуу мекемесинин менчиги экендигин билбеген. Шаардык автоунаа мекемесинин кызматкерлери рейд негизсиз деп электр эсептегичке жол көрсөтүүдөн баш тартышты. Карызды төлөбөгөндүгү үчүн Ош электронун кызматкерлери бул мекемеге да электр энергиясын берүүнү токтотушту. Көп ишканаларда акчалары, дебитордук карыздары көп, 500 миңден жогору, ашыгы 7 миллион, 8 миллионго чыгып кеткен ишканалар бар.
ошолор боюнча ошо ар айда болбосо дагы бир кварталы менен сиздер менен биргеликте ошо дебитордук карыз боюнча рейд жүргүзүп атабыз. Эске сала кетсек, Ош шаарында электр энергиясы үчүн мамлекеттик ишканалардын 15 миллион сом карызы бар. Эгер алар дебитордук карызын толугу менен ушул айдын 31-ине чейин кутулса, анда туумдан толугу менен бошотулат. Арген Камалжынов, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Кыргызстанда президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү Жогорку кеңеш колдоду. Бүгүн 14 июнда парламентте көтөрүлгөн долбоорду жыйынга катышкан 82 депутат колдоду. Жогорку кеңештин токтомунун долбооруна ылайык президенттик шайлоо 2017 жылдын 15 октябрына дайындалууда. Андан тышкары бул документте өкмөткө, мамлекеттик органдар менен мекемелерге шайлоонун өтүшүн камсыз кылуу боюнча бир катар тапшырмалар жазылган. Конституцияга ылайык Жогорку кеңеш шайлоого 4 ай калганда президенттик шайлоону дайындоого тийиш. Ахматбек Келдибековдун соттуулугу 8 ноябрда алынат. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы маалымат таратты. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, социалдык фонддун мурдагы башчысы, президенттик жарышка аттанаары айтылып жаткан Ахматбек Келдибеков коррупция үчүн соттолгон. Бишкек шаардык сотунун чечими менен Келдибековго 10 миллион сом өлчөмүндө айып салынган. Ал эми айып пул 2016 жылдын 8 ноябрында толугу менен төлөнүп берилди. Эми Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексиндеги 76 берененин 3 бөлүмүндөгү 2 пункттун негизинде Келдибековдун соттуулугу ушул жылдын 8 ноябрында жокко чыгарылары айтылат маалыматта. Эске салсак, мыйзамдарга ылайык соттолгон жаран толук акталмайынча шайлоого катыша албайт. Йод жетишсиздиги ден соолукка ар кандай терс таасирин тийгизет. Анын кесепетин эң биринчи кош бойлуу аялдар менен жаш балдар тартат. Кыргызстандын жашоо шартында табигый йоддун жоктугунан улам эң арзан жана сөзсүз күн сайын пайдаланчу тузга йод кошуу зарылчылыгы чыккан. Ага байланыштуу туз өндүрүүчүлөр йодтолгон гана тузду сатыкка чыгарышы керек. Бирок алардын арасында коюлган талаптарды толук аткарбай жаткандары да бар. Негизи тузда йоддун курамы канча болуусу керек? Кийинки материал. Өлкө жарандарынын 30% йод жетишсиздигинин азабын тартып жашайт. Кыргызстандын аймактарында жер кыртышы, суу азык-түлүктөрдө йод аз болгондугунан тузду йодтоо зарылчылыгы пайда болгон. Учурда өлкөнүн туз өндүрүүчүлөр ассоциациясынын 12 мүчөсү иш алып барат. Баарына коюлган талаптар бирдей. Аларды санитардык, эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкерлери жылына 2 рет текшерүүгө алып, техникалык талаптардын аткарылуусун карашат. Бул жылына 2 жолу текшерилет. Бул деген 6 айда бир жолу. Ошол барганда биз бардык анализдерин, туздардын анализдерин тапшырабыз лабораторияга. Ошондо канчалык өлчөмдө ошонун составында чыгарган туздардын составында йод болгондугун биз чыгарып беребиз да. Андан кийин анын өзүнүн нормативи бар. Плюс-минус деп 45тен жогору болсо боло берет. Плюс-минус 15 болсо, значит биягы 45 болсо 30га чейинкиси бул деген талапка жооп берет дегенди билдирет. Йоддун кошулуу нормасын ар дайым так сактоо керек. Адистер йодтолбогон туз адамдын бөйрөк жана башка органдарында ашыкча туздарды пайда кыларын белгилейт. Ош шаарында 7 туз өндүрүүчү цехтер иш алып барышат. Аларга йод туура тамактануу боюнча глобалдык союз тарабынан алынып келинет. Өндүрүүчүлөр билдиргендей, тузга йоддун кошулбай калуусу мүмкүн эмес. Сөзсүз, бул жерде сөзсүз йод кошулат. Антпесе аппарат иштебей коет. Биз күнүнө 2 тоннадай туз өндүрсөк, ага 600 грамм йод кошулат. Биз бул үчүн 100% кепилдик бере алабыз. Негизи техникалык коюлган талаптардын баарын аткарганга аракет кылабыз. Цехти 2000-жылы ачканмын. Өзүбүздө лаборатория да бар анан калса. Жаныбызда санэпид көзөмөл борбору да бар. Алар да келип текшерип турушат. Лабораторияда өткүзүп, билип турабыз өзүбүз. Анализдерди. Цехке сырьё Казакстан менен Өзбекстандан алынып келинсе, күнүнө даяр болгон товарлар жергиликтүү калкка гана сатылат. Туздун курамында йоддун кошулганын тезинен аныктоочу каражат дагы бар. Дал ушул каражат менен туздун йодтолгонун жана йодтолбогонун биринчи кезекте аныктап алууга болот. Эгерде туз йодтолгон болсо, бул каражатты куюп көргөндө дароо карайып чыгат. Ал эми йодтолбогон туз аппак бойдон сакталып калат.
Ага карабай бейөкмөт уюмдар атайын иликтөөлөрдүн натыйжасында айрым туздардан йоддун жоктугун аныкташса, айрымдардан йоддун курамынын негизсиз көбөйүп кетип жаткандыгын тастыкташат. Бул да ден соолукка зыян. Андыктан коомчулук йодтолгон туз боюнча көзөмөлдөөнү арттыруу керек. Регламент боюнча 45 плюс минус 15 болушу керек. Бирок жана силер айтып кеткендей, кээ бирөөлөр көбүрөөк кошуп коюп атат, кээ бирөөлөр аз кошуп атат. Бирок көбүнчөсү ошо туз чыгаруучу мекемелердин көбүнчөсү алар туура кошуп атат. Нормасын сактап атат. Анын үстүнө йодтолгон тузду сактоонун да атайын ыкмалары бар. Колдонуучулар ар дайым аны жабык идиште гана сакташы абзел. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары. Бүгүн 14-июнь бүткүл дүйнөлүк донорлор күнү. Дүйнө жүзүндө секунд сайын ар кандай курактагы адамдар кан алууга муктаж болуп турат. Алардын канын толуктоодо ыктыярдуу донорлор жана туугандык донорлордун кан берүүсү бейтаптардын өмүрүн сактап келет. Ош шаарында да ыктыярдуу донорлордун аздыгы өкүндүрбөй койбойт. Донор берүүнү каалагандардын аздыгынын себеби эмнеде? Кесиптешим Чынарбек Алипеков кызыгып көргөн. Кымбат Чудубаева өз ыктыяры менен кан тапшырууга келген. Алгаш дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөн айым менин бир тамчы каным кимдир бирөөлөргө бир өмүр болуп калышы мүмкүн деген ой менен канга муктаж болгондордун көйгөйүн азайтууну көздөгөн. Мен 2-3 күндөн бери деле телевизордон көргөндө балдарга кан жетишпей атат, ошондой дегендерди угуп жүрдүм эле. Кече күнү мен рекламдык вывеску көрүп калдым. Красный Кресттин алдында донорлор күнү деп. Анан өз ыктыярыңыздар менен кан берип жардам бере аласыңар дегенден, анан мен ошого өз ыктыярым менен келип эле кан берип кетейин деп келдим. Ошто өткөн жылы 7466 адам кан тапшырса, үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында 2105 адам донор болгон. Кан бергендердин басымдуу бөлүгү бейтаптын жакындары. Бирок коомчулукта кан тапшырууну адатка айландыргандар да бар. Айрымдары 30дан ашуун кан тапшырып, ардактуу донор сыйлыгын алышкан. Айтып кетмекмин, эми бардыгы келип өз ыктыярыңар менен донор болгула, адамдарга жардам бергиле. Силердин ушу кичинекей каныңардагы бир адамдар үчүн өмүрүн сактап калганга жараса жакшы болот. Бул кан тапшыруунун зыяны жок, эч кандай. Адистер кан тапшырууда эч кандай коркунуч жок экенин айтышат. Донордун башка оорулар менен оорубагандыгы аныкталып, баардык талаптарга жооп берген соң кан тапшырууга уруксат алат. Мында 14 түрдүү анализ чыгарылгандыктан жарандар өзү билбей жүргөн оорулар тууралуу маалымат алышса болот. Жаш өткөн сайын кан коюлат, организмге кан. Кан алынганда кайрадан организм өзү жаңы канды иштеп чыгат. Канда циркуляция жакшы жүрөт. Ошонун бардык ооруларды алган, ооруларды чакырган кан коюлганда оорулар көбөйөт. Бардык ооруларга жол ачылат. Ошон үчүн бул кан тапшырганда биринчиден адамдын өзүнүн, ошо тапшырган адамдын ден соолугуна өтө пайдалары көп. Көптөгөн пайдалары бар. Каны суюлуп, ошондо циркуляция жакшы жүрөт. Анан организм өзү ошо кеткен канды кайрадан өзү толуктап чыгат. Кыргызстан Советтер Союзунун маалында донор боюнча алдыңкы орунда болуп келсе, бүгүнкү күндө андай эмес. Эгемендүүлүктү алгандан бери ыктыярдуу донорлордун саны кескин азайган. Ыктыярдуу кайтарымсыз донорлордун бизде аз болуп жатканын себеби бизде негизинен информация жетишпей турат деп ойлойбуз. Себеби акыркы жылдарда биздин адамдар менен медицина мекемелеринин ортосундагы мамиле башка түргө өтүп калгандыгынан деп ойлойбуз. Бизге негизинен кан жананын компоненттеринин түгөнгү запасын толуктап туруу бизден кан жананын компонентин алган оорулуулардын туугандарынын гана эсебинен толтурулуп туруп атат. Маалыматка караганда дүйнөдө ар бир 3-чү адам өмүрүндө жок дегенде бир жолу донордун канына муктаж болот. Алардын көпчүлүгү ачык жаракат алгандар, төрөт маалында кан көп кеткен аялдар. Эгерде Ош шаарынын тургундарынын 1% жылына бир жолу ыктыярдуу донор болуп кан берсе, анда аймакта канга болгон таңкыстык чечилмек дешет адистер. Чынарбек Алипеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Ден соолук кербени Өзгөн районуна барды. Ош облустук бириккен клиникалык ооруканасына тиешелүү мобилдик топ 1 ай бою Өзгөн районунун тургундарын ар кандай илдеттер боюнча текшерүүгө алышат. Учурда райондун ар бир айыл аймактарына барышып, атуулдарды кабыл алып жатат. Күндө 200-300гө жакын бейтаптар келишип, облустук ооруканадан барган дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүүдө. Социалдык жактан аз камсыздалган үй бүлөлөргө жеңилдик берүүсү үчүн баары акысыз жүргүзүлөт. Мобилдүү клиникада лаборатория, УЗИ аппараттары иштеп, өзгөчө
көбүнчө аял кишилердин оорулары боюнча кайрылгандар кезектеп турушууда. Саламат сакчылардын ден соолук кербени мындан ары облустун бардык райондоруна уланмакчы. Өзгөндө бардык эле адистер келгенбиз. Бул кардиолог, невропатолог, лор, окулист, гинеколог, узист, лаборатория, психиатр, инфекционист, детский врачтар, онкология. Ошол бардык адистерди кошуп берилген. Бул жерде июнь айы боюнча өзгөн каралат. Өзгөндүн ар жерлерине барабыз. Бул Заргер, Көлдүк, Ири суу бөлүп берилген, Куршап. Ош шаарындагы 67 студент акысыз окутулду. 2 ай кыска мөөнөттө чет тилдерин окутуу курстары бүгүн жыйынтыкталып, аларга көйлүктөр тапшырылды. Сертификаттар жалпы КМШ өлкөлөрүндө юридикалык күчкө ээ. 800гө жакын студенттердин арасынан сынактын негизинде катышуучулар тандалып алынып, алар аймактагы окуу борборлорунан билим алышты. Мындай акысыз тил үйрөтүүчү курстарын Ош шаардык жаштар комитети демилгелеп, жылына 2 жолу ар кандай багыттагы акысыз кыска мөөнөттүү окууларды уюштуруп келет. Мындан сырткары жаштар парламентинде билим алган студенттерге да атайын сертификаттар ыйгарылды. Башкача айтканда, бул мен үчүн өтө утук болду. Ошол 2 ай ичинде, кыска мөөнөттүн ичинде биз көптөгөн жакшы нерселерди, өзүбүзгө керектүү билимди алдык десем болот. Англис тилин жакшы эле, мурдага караганда өзүм билимимди дагы да тереңдетип окудум десем болот. Баткен облусунан сынактан катышып, жеңүүчү аталган жаш ишкерлерге финансылык колдоо көрсөтүү башталды. Сынак 2016 жылы жарыяланып, 29 ишкердин долбоору уюштуруучулардын кароосунан жактырылды. Ишкерлерге жалпы $120 000 каралган, грантты бөлүштүрүү 5 этаптан турат. Биринчи этабында 8 ишкерге $30 000 бөлүнгөн. Учурда Баткен облусуна келген жаш ишкерлер Ош шаарындагы ишкерлер менен тажрыйба алмашууда. Долбоордун максаты ошол Тажикстан жана Кыргызстандын чек арадагы жаштарды бири-бирине достукту чындоо. Андан сырткары ал жердеги жаштарга экономика багытында, ишкердүүлүк багытында билим берүү жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп эсептелинет. Бул долбоор ПРООН Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Баткен өкүлчүлүгү менен чогуу, Швейцария өкмөтүнүн Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жана Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык куруу фондунан ишке ашырылып жатат. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Алдыда абар ай тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламаттаңыздар.